Күндүн маанилүү маалыматтарына токтолуп, түз эфирде жаңылыктар маалымат программасынын кечки толукталган берүүсү. Саламатсыздарбы? Алга чыгарылышыбыздан кыскача түрмөк. Бишкекте Евразиялык экономикалык биримдик өлкөлөрүнүн лидерлери катышкан саммит өтүп, 17 маселе каралды. Сот саясатчы Азимбек Назаровдун абакта кармоо мөөнөтүн узартты. Кылмыш болсо, адвокат алып, юридикалык жактан сот болуп коргонот. Кылмыш жок болгон үчүн, саясат болгон үчүн саясий күрөш жүрүп атат. Ош шаарында турак-жай кооперативдеринин үстүнөн козголгон кылмыш иши 244кө жетти. Шаардык милиция алданып калуудан этият болууга чакырууда. Үйсүн уштаган шектүү финансылык пирамидалардан, курулуш кооперативдерден сак болууга чакырабыз. Ош шаарында акча өндүрүү максатында адам уурдап, денесине залал келтирген 3 жаран кармалды. Анын бири жогорку окуу жайдын студенти. Ушул жана башка орчундуу окуялар менен тааныштырып, студияда мен Зайырбек Чуманалиев кызмат кылам. Евразиялык экономикалык биримдик уюмга мүчө мамлекеттердин гуманитардык байланышын бекемдөөгө дагы чоң салым кошо алат. Бул тууралуу Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынында билдирди. Анын айтымында быйылкы жыл эл аралык иш-чараларга бай болду. Май айында 1-чи Евразиялык экономикалык форум өтүп, ага 2000ден ашуун киши катышкан. Бул жыйындын жыйынтыгы кыргыз экономикасына натыйжасын бере алабы? Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынына катышуу үчүн Орус президенти Владимир Путин, Казакстан башчысы Касым-Жомарт Токаев, Армениянын өкмөт башчысы Никол Пашинян жана Беларусь президенти Александр Лукашенко Бишкек шаарына келди. 5 өлкөнүн экономикалык биримдигинин жыйынына Кыргызстан төрагалык кылып, экономикалык каалчылыктагы көйгөйлөр талкууга алынды. Кыргызстан ЕАЭПке кирген өлкөлөр менен өз ара соода жүгүртүүсү 30%, ал эми биримдикке кирген өлкөлөргө экспорт 40%дан жогору болгонун Садыр Жапаров билдирди. Ошол эле учурда эркин соода жүгүртүүдөгү тоскоолдуктарды атады. Мы утвердили основные направления международной деятельности Евразийского экономического союза на следующий год. Мындай татаал шарттарда биздин өлкөлөрдүн ортосундагы өз ара пайдалуу соода экономикалык жана инвестициялык өнүктөштүк үчүн мамлекет башчылар колдон келгенден баарын жасашы өтө маанилүү. Ал Евразиялык жана башка аймактык глобалдуу рыноктордун ортосунда көпүрөлөрдү түзүү үчүн туруктуу негиз болуп саналат. И облегчению ведения бизнеса в области оказания электронных услуг. Сегодня мы подписали протокол о внесении изменений. Борбор каладагы жогорку экономикалык кеңеште орус лидери Путин ЕЭП өлкөлөрүндө жумушсуздуктун деңгээли 18%га төмөндөгөнүн ачыктады. Ошондой эле дүйнөлүк рыноктун олку-солкулугуна карабай экономикалык биримдик натыйжалуу чараларды көтөргөнүнө токтолду. Орус президенти айыл чарба продукциясынын өндүрүү 5,4%га өскөнүн, бул дүйнөдөгү азык-түлүк коопсуздугуна жакшы натыйжа экенин билдирди. Следующее слово предоставляется президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Пожалуйста, Владимир Владимирович, вам слово. Большое спасибо. Я прежде всего хотел бы... Дүйнөдө инфляция өсүп жатат. Еврозонага кирген өлкөлөрдө акыркы 30-40 жылдагы инфляциялык рекорд жаңыланууда. Ал эми ЕАЭП өлкөлөрү бул параметрди көзөмөлдөп турат. Россиядагы экономикалык каачылыкты 20%га жетет деп божомолдошкон. Бирок биз бул жылы 2,9-га гана төмөндөттүк. Келерки жылы 0,9% күтүлүүдө. Кыскасы жакшы жагына бара жатат. Саммитте кыргыздар ишкерлер үчүн Евразиялык кайра камсыздандыруу компаниясынын түзүүнү демилгелеп, экономикалык биримдиктеги соода жүгүртүүдөгү тоскоолдуктарды караштырууну көтөрдү. Ошону менен бирге эле Беларусь президенти Лукашенко доллардын үстөмдүк кылган доору аяктап жатканын, мындай учурда улуттук валюта менен соода кылууга өтүү зарылдыгын белгиледи. За радушный прием и высочайший уровень организации наших... Доллардын күнү бүтүп бара жатканын элдин баары түшүнүп калды. Эми улуттук валюта менен эсептешкен соода блокторунун күнү туйт. Беларусь менен Россия ири эсептешүүдө доллардан баш тартты. Бул процесске башка өнөктөштөрүбүздүн да кошулушу өтө маанилүү. Мы видим, что примитив...
атына заты жарашкан саясий эмес экономикалык бир бирикме катары андан ары өнүктүрүү жолдору талкууланып атат. Кыргызстан дагы ушул Евразиялык экономикалык биримдиктен өзүнө максималдуу бир ыңгайлуу шарттарды, пайданы өзүнө бир алыш керек деп ойлойм. Себеби биздин мамлекет ошо экономикалык биримдикке киргенден кийин ал жердеги бардык жеңилдиктерден жана ошондой эле ар түрдүү баягы жакшы тараптарынан сөз колдонушубуз керек, пайдаланышыбыз керек деп ойлойм. Анан Евразиялык экономикалык биримдиктин негизги финансылык институту болгон Евразиялык өнүктүрүү банкынан дагы Кыргызстан өзүнүн кошкон үлүшүнө жараша сөзсүз жанагы экономикалык долбоорлорду каржылоого каражаттарды алыш керек деп ойлойм. Бишкектеги саммит аяктап жогорку жыйынга төрагалык кылуу Орусияга өттү. Жыйынтыгында биримдиктин мамлекет башчылары 15 документти кабыл алышты. Кыргызстан экономикалык биримдиктин жол картасына 2014-жылы 23 декабрда кол коюп, ЕАЭП келишимине Кыргызстан 2015 жылдын 12 августунда толкандуу кирген. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдонов, Ош ТВ. Кыргызстан Азербайжанга топоз экспорттой баштады. Бул тууралуу Айыл чарба министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Кыргызстандын Сактан кооперативи жана агросервис компаниясы менен Азербайжан тараптын ортосунда макулдашууга кол коюлган. Ага ылайык 100 топоз $115 000 бааланган. Учурда ветеринардык кызмат тарабынан малды экспорттоого керектелген документтердин баары даярдалганы белгиленди. Айыл чарба министрлиги аталган иштер Азербайжан менен Кыргызстандын президенттеринин сүйлөшүүлөрүнүн натыйжасында жүзөгө ашып жатканы кошумчаланды. Өлкөдө жалпысынан 53,9 миң топоз бар, ал эми 5 топоз чарбасы иштейт. Бишкек шаарында өтүп жаткан жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынына байланыштуу Бишкектеги мектептерде окуу токтотулду. Бул тууралуу шаардык билим берүү башкармалыгы билдирди. Мэрия бул күндөрү жолдор жабылып, коомдук транспорттордун каттоосуна чектөө киргизилерин белгилеп өттү. Окуучулардын коопсуздугун камсыздоо максатында 9-10 декабрда онлайн окууга өткөрүү чечими кабыл алынган. Белгилей кетсек, бүгүн Бишкектеги номер 4 мектепке бомба коюлганы айтылып, бирок жардыруучу зат табылган жок. Андан соң номер 65 жана 23 мектептерде дагы бомба коюлганы кабарланып, текшерилип жатат. Чыгарылышыбызды түз эфирде башка маалыматтар менен улантабыз. Бишкектин 1 май райондук соту саясатчы Азымбек Бекназаровдун абакта кармоо мөөнөтүн 2023 жылдын 23 февралына чейин узартты. Бул тууралуу 9 декабрда Т-медиага мекеменин басма сөз кызматы билдирген. 24 октябрда Бишкекте 20дан ашуун оппозициялык саясатчы менен активисттердин үй жайында тинтүү жүргүзүлүп, милицияга чакырылган жана 48 саатка камакка алынган. Алардын арасында саясатчы Азымбек Бекназаров да болгон. Ички иштер министрлиги аларга кылмыш жаза кодексинин 36 жана 278 беренеси массалык башаламандыктарды уюштурууга даярдануу менен козголгон кылмыш иштин алкагында тергөө жүргүзүлүп жатканы маалымдалган. Ошол эле күнү кармалгандардын баары соттун чечими менен 2 айга камакка алынган. Ош шаардык милициясы тараткан маалыматка ылайык атайын операциялар отрядынын жардамы менен 3 шаран кармалган. Алар акча өндүрүү максатында адам уурдап, жабырлануучуга моралдык психологиялык басым жасап, денесине залал келтиришкен. Кармалгандардын бири Оштогу жогорку окуу жайларынын биринин студенти. Экинчиси 24 жаштагы жана 38 жаштагы жаран болгон. Алардын бири мурда бир нече жолу оор жана өзгөчө оор кылмыштары үчүн соттолуп чыккан. Ал уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары ИИМдин ыкчам каттоосунда турат.
Акча өндүрүү үчүн адам уурдоону уюштурган. Кылмыш чөйрөсүндө Кытай деген кайман ат менен белгилүү. Эч жерде иштебейт. 23 ноябрь күнү Ош шаарында 34 жаштагы жергиликтүү тургунду ага таандык болгон Toyota Camry үлгүсүндөгү унаасында коркутуп, жанындагы 10 000 сом акчасын, уюлдук телефонун тартып алышкан. Бирок ал акчага алымсынбастан ири суммадагы акча талап кылышкан. Жабырлануучунун акча берүүдөн баш тартып, каршылык көрсөткөндүгүнөн 3 шектүү аны күч менен машинасынын арткы отургучуна отургузушуп, Кара Суу районунун аймагындагы бир үйгө алып барышкан. Ал жакта бир бөлмөгө камашып, кайрадан бычак такашып акча талап кылышкан. Акча талап кылуу түрдүү коркутуулар, ур токмок алуу менен коштолгон деп айтылат маалыматта. Жабырлануучунун денесиндеги жарааттардын оордугун аныктоо максатында атайын медициналык экспертиза дайындалды. Ош шаарында турак-жай кооперативтеринин үстүнөн козголгон кылмыш иши 244-кө жетти. Бул акыркы 2 жылда катталган арыздардын негизиндеги статистика. Ал эми шаардык милиция жаңы аталыштагы майда турак-жай кооперативтери пайда боло баштагандыгын, жарандарды алданып калуудан этият болууга чакырып жатышат. Турак-жай кооперативинен жабыркагандар дагы деле акчасын өндүрө албай жүрүшөт. Кооперативге жүздөгөн карапайым жарандар жылдап чогулткан акчаларын үй алууга салышкан. Учурда соттук иштер создугуп жатканына нааразы болушууда. Компаниянын эсеби камакка алынган. Бирок сот тарабынан акыркы чечим кабыл алына элек. Азыркы учурда түштүклөгөн боюнча менин эсебимде болжол менен 1000 адамдай барбыз. Булардын бир 450дөй акчабызды кайтарып алабыз дегендер, калганы бир 800дөй адам. Үй алабыз деп дагы деле, же болбосо өзүбүздүн акчабызды алабызбы, же үй берсе үй алабызбы деп айласын таппай турган жарандарда. Бизди азыркы учурда кооперативдин ишмердүүлүгүнө өтө нааразы болуп атабыз. Анткени эч бир кызматкерде жоопкерчилик жок учурда. Тергөө иштери тагыраак айтканда узарып атат, биз убакыттан уттуруп атабыз. Экинчиден, акча инфляция аябай өсүп атат. Эслайн Ихсан Ансар коомчулукта резонанс жараткан бул кооперативтерден кийин дагы жаңы аталыштагы майда турак-жай кооперативдери пайда болууда. Бүгүнкү күндө кооперативтерге алдангандардын аягы суюла элек. Акыркы 2 жылда Ош шаарында эле кооперативтердин үстүнөн 244 кылмыш иши козголгон. Алардын 12 иш Баткен областынан келип арыздангандар. Негизинен Ансар турак-жай, Ордо Мурас, Эслайн Ихсан, Береке, Финико турак-жай кооперативтеринин үстүнөн арыздар келип түшкөн. Тергөө кызматы тарабынан жалаң эле мыйзамдуулук аракеттерине баа бербестен, ошондой эле материалдык чыгымдарды кайтарып берүү боюнча жумуштар алып барылып жатат. Бүгүнкү күнү айып угузулган адамдардын тиешелүү кыймылсыз же кыймыл мүлктөрү барбы жок экендиги аныкталып, бар болгон мүлктөргө аресттер салынып, сот органдарына жөнөтүлүү аракеттер жүргүзүлүп жатат. Юрист Болот Баетов кооперативтердин ишмердүүлүгүн тескеп туруучу мамлекеттик орган болушу керек деген сунуштайт. Ал үчүн атайын мыйзам кабыл алынып, лицензия алып иштей тургандай кылуу керек деген белгилейт. Бул боюнча жогорку кеңешке да сунуш катын жолдогон. Бүгүнкү күндө сөзсүз түрдө өзгөртүү жана толуктоо киргизиш керек. Ал жерде сөзсүз түрдө баягы кооперативге мүчө болгон адамдардын да кызыкчылыктары корголуш керек да. Мурунку мыйзам менен дагы мурунку мыйзамда көрсөтүлгөн дагы, бирок алардын укук милдеттери дагы толук түрдө көрсөтүлбөй калып кеткен. Бүгүнкү күндө мыйзам менен бул жөнгө салып коюш керек. Алардын укуктарына, алардын кооперативге мүчө болгондон кийин канчалык деңгээлде иш аракетте жүргүзүш керектиги боюнча дагы сөзсүз түрдө баягы мыйзамга киргизилиш керек деп эсептейбиз да. Эмне кылыш керек? Ихсан. Ансар жалгыз компания, сан компаниясы. Бюджети бар, чоң. Айрым жабырлануучулар кооперативге жарнама аркылуу азгырылгандыгын, белгилүү инсандардын чакыруусунан улам катталышкандыгын айтышууда. Мындан улам жарнамалап иштегендердин да жоопкерчилигин кароо сунушталууда. Ал эми Ички иштер министрлиги турак-жай кооперативдерин ишмердүүлүгүн каржы пирамидасынын элементтери байкалып жаткандыгын эскертип, жарандарды этият мамиле жасоого чакырып келет. Динге мындай байланыштырып реклама жасашканда булар жанагы белгилүү аалымдар реклама кылып беришкен, булардычы белгилүү жылдыздар, жана шоу бизнесмендер
ошолор бизге реклама кылып, бизге дагы мындай эмне десем, жакшы багыт көрсөткөн адам болуп, бирок негизи ошолордун да жоопкерчилиги каралышын биз каалайт элек. Анткени биз ошолордун сөздөрүнө, рекламасына ишенип барганбыз. Үйдөн дагы, акчадан дагы куру калган адамдар дагы эле болуп жатат. Ошондуктан сиздерден ар кандай куру убадаларды, оңой батир, үй сунуштаган шектүү финансылык пирамидалардан, курулуш кооперативтерден сак болууга чакырабыз. Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча өткөн жылдан бери Кыргызстанда 158 турак-жай кооперативи расмий каттоодон өткөн. Алардын 30 дайы активдүү иш алып барып келет. Турак-жай кооперативдери тууралуу соңку учурда коомчулукта түрдүү пикирлер жаралууда. Аларды пирамидалык шылуундук аракет катары баалагандар же банктан, финансылык уюмдардан алган насыяларга окшош тургандар бар. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Ош, Баткен, Жалал-Абад облустарында жаңыдан дайындалган мамлекеттик нотариустарына жана жаңыдан лицензия алган жеке нотариустарга мазыштаптуу семинар өткөрүлдү. Семинар Юстиция министрлиги тарабынан уюштурулган. Буга чейин министрлик тарабынан пландуу текшерүү жүрүп, нотариалдык иш-аракеттерде кемчиликтер аныкталган. Мындан улам бул багытта кемчиликтерди жоюу максатында мазыштаптуу окутуулар жүргүзүлүүдө. Талаш тартыш, татаал болгон нотариалдык иш-аракеттер боюнча нотариустардын квалификациясын жогорулатып туруу бүгүнкү күндүн талабы болууда. Бул текшерүүнүн жыйынтыгында мен жана сөзүмдө белгилегендей көрсөтүлдү. Бул жерде кемчиликтердин болгону, эми байкы кемчиликтердин алдын алуу, бул чоң кесепеттерди токтотот дегенде, ошол биз ушундай масштабтуу түрдө окутууну баштап атабыз. Ал эми кээде мындай элементардуу түрдө эле ошол журналдарды толтуруудагы, анын мезгилинде толтуруу, акча каражаттарды, туура суммаларды көрсөтүү, аларды мезгилинде которуу, мунун бардыгы байкы системалуу каталарга жол бербеш үчүн биз ушуларды кылып атабыз. Гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк активдүүлүк кампаниясы жыйынтыкталды. Акция аялдарга жана кыздарга карата зордук зомбулуктун алдын алууга жана жоюуга чакыруу максатында уюштурулган. Ош шаарында жарыяланган акциянын алкагында аялдарга карата басмырлоонун жана зомбулуктун бардык түрлөрүн токтотууга багытталган аракеттер жасалды. Акциянын жүрүшүндө жаштар, студенттер, спортчулар арасында аялдарга жана кыздарга карата зордук зомбулукту жоюуга багытталган маданий иш-чаралардын комплекси пландаштырылган. Гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк активдүүлүк бул жыл сайын өтүүчү эл аралык кампания. Ал 25 ноябрда аялдарга карата зомбулукту жоюунун эл аралык күнүндө башталып, 10 декабрга адам укуктарын коргоо күнүнө чейин уланат. Билесиздер, негизинен аялдарга болгон зомбулук, үй бүлөлүк зордук зомбулуктар латенттүү жана жашыруун болгондуктан жанагы эл билбесин, башкалар билбесин, уят деген маселе үй бүлөнүн ичинде калып кетүүдө да. Ушулардын элге алып чыгуу, аныктоо маселелери бул чоң маселе болуп турат да. Ушул нерселерди элге жеткизүү максатында ошого чоң иш-чаралар уюштурулуп жатат. Мисалы ушул 16 күндүк акциянын алкагында Ош шаарынын аймактарында спорттук иш-чаралар, маданий иш-чаралар, акциялар уюштурулуп, ушул теманы кеңири жайылтуу максатында ушул иш-чаралар уюштурулат. Кыргыз гидромет борборунун маалыматы боюнча эртең 10 декабрда түнкүсүн Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык-Көл, Нарын облустарында, Чүйдүн тоолуу райондорунда кар жаайт. Күндүз Ысык-Көл, Нарын облустарында кар жаайт. Калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын аймактарын туман каптайт. Жолдорго муз тоңуп, тайгалак болот. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метр, Ысык-Көлдө 15-20 метрге чейин жетет. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү берүүбүз жакшы маалыматтар менен коштолду. Алдыдагы 2 күндүк эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын деп сиздер менен коштошом. Ал эми алдыда дүйнө кабарлары орун алат. Бизден алыстабай туруңуздар.